Намазга турганда дейт, башка ой келбеш үчүн дуасы барбы дейт. Дуасы болуп айтып коюш. Ыхлас, хушу, худууну алып келиш керек. Мен Кудайымдын алдында турдум. Кудайымдын алдындагы Сырот көпүрөгү барып турган заман. Учурум ушул деш керек. Оң жагымда тозок, сол жагымда тозок. Алдымда Кудайым, аркага жол жок. Кудайым кабыл алсын эми ушул. Ой пикир качып аткан сайын кайта бериш керек. Эмнени окуп атам, ошого кайтыш керек. Мен каякта жүрөм, мен эмне кылып атам азыр деп, ошого кайта бериш керек. Шакең бура берет, сен кайта беришиң керек. Ал бура берет, сен кайта беришиң керек. Ошондо намаздан жаңылбайсыңар. Анан бир ой келип калып турала, ойду салганда ошол ойдун аркасынан кууп кеттиң го, болду, билбей каласың намаздын каягында жүргөнүңдү. Кууп кетпеш керек, ошол жерден сескенип туруш керек, кайра ойгонуп туруш керек. Намаздын ичинде ойгонуп турсаңыздар, алып кача албайт. Биз да өттүк да андан башында. Алып качып кетет, канча намаз окуганыңды билбей каласың. Ооба, ыхласың жок, ниетиң туура эмес, дааратың туура эмес, фатихаң туура эмес. Корку деген жок, жүрөк деген оорулуу. Туурабы? Кийимиң таза эмес, уурдап алган, арамды жеп алган, анан конечно ойдун пикирдин баары чачырайт да. Чачырабаганда. Ошолорго көңүл бурсын. Намазда бир дуаны окуп койсом эле болду, мен тиги ой пикир кирбей калат дебесин. Эми риваят болсо да слабый болушу мүмкүн. Имам Алиге ошондой окуя айтылганда сөзсүз пикир салат. Сөзсүз шакең пикир салат намаздан. Сен дуа айтсаң да салат. Бирок качан салбайт, сен өзүң ошентип күрөшмөйүнчө. Салган пикирди кагып турмайынча, этегин чаап турмайынча, сала берет, түртө берет, буза берет, сенин намазың бузуп кетиш керек шакең. Биздин душман да ал. Өзүнүн аркасынан жетелеп туруп тозок алып кетиш керек. Ага алдырбаш үчүн эмне кылабыз? Ой, салган ойду кесип турасыз. Мен намазда турам, мен Кудайым алдында турам, мен Фатиханы окуп атам, мен сүрөнү окуп атам. Сүрөдөн жаңылып кетпейин. Мааниси эмне? Сырот көпүрөдө турам, кабыл болор бекен? Күнөөмдү кечирер бекен?